Что обсуждали на заседании? Какое решение приняли или не приняли? Обсуждали то, что обсуждали в прошлом году. То, что обсуждали в прошлом году. Опять вот эта вот земля. Ну, мне кажется, что моим коллегам достаточно немного. Какое у них настроение, какое решение, вы думаете, примут? Вы знаете, один из коллег задал мне философский вопрос. А что, если парламент даст согласие, вы можете себя оправдать там? Я говорю, если кто-то хоть чуточку надеялся бы на это, тот, наверное, я буду последним ненормальным человеком в этом государстве, что у нас в судебном порядке можно решить что-то. Так, как по закону, по законодательству. Поэтому надо быть реалистом. Вы ожидаете, что вас лишат мандата завтра? Я все могу ожидать, потому что политик, когда идет заниматься политической деятельностью, он должен быть готов ко всему. Особенно в такой стране, как Крымская республика. При такой судебной системе, при такой власти все можно ожидать. Так что... Как вы думаете, какое решение все-таки примут депутаты? На палате какое решение примут депутаты? Вы лучше меня знаете. Вы скажите. Каким путем принимается решение? Вот таким путем и будет приниматься. Посмотрим. Спасибо. Былтыркы эле каралган маселе, былтыркы эле берилген суроолор, былтыркы жогорку кеңеш жок мындай эмес экен деген суроосун кайра кайталап берип атат. Мен эсиңиздерде бар, бир жолу айттым эле, муну калем деп көрсөтөм, анан кийин калем дейсиздер, бирок бир жактан калем эмес, бул кайчы десе кайчы деп деле добуш берип кое бериш мүмкүн дегенде, ошондуктан бирдеме деп айтыш кыйын. Азыр эле мен расмий тилде айттым, кесиптештериңиз кандай добуш бериши мүмкүн деп. Бул кандай кырдаал түзгө төшөгө жарашат. Бул жерде чындыкты билиш максат эмес. Бир гана максат, ошол Мадумаровдон трибунаны алыш, Мадумаровдон микрофонду алыш, Мадумаровдон жогорку кеңешти тазалаш. Андан кийин бардык билгенимди билем дегенде кете бериш максатында. Бул менимче жогорку кеңешке берилип аткан экинчи мындай бир белги. Чоң белгилерден бирөөсү. Депутат Бакировдун депутаттык мандатын алуу боюнча сот жараяны жүрүп атат. 2 жыл баштагы болуп өткөн окуяга. Бул биздин кыргыз тарыхында, соңку тарыхында биринчи жолу ушундай окуя болду. Шайлоо учурундагы бардык мыйзам бузуучулук алишендиктер кайсы бир мирчемде белгиленген, ошол мөөнөттө гана каралат, калган учурда алынбайт, каралбайт. Бирок башкача болуп атат. Эмне үчүн? Себеп депутаттын тутунган позициясы жакпай калышы мүмкүн да. Туура эмес позиция кашанын ичинде. Ошол сыяктуу эле жанагы жогорку мисалдар, мына көрүп атасыңарбы? Эгерде биз айткандай болбосо, баары бир биз башкача чечим кабыл алып коюшубуз мүмкүн деп бул күчтү көрсөтүү. Экинчиси, Мадумаровдун мисалында өз алдынча пикир айткан киши менен биз моундай кылып сот аркылуу эсептешип коюшубуз мүмкүн. Болгондо дагы жанагы ушак таратуу фабрикаларынын чоң бир көмөгү менен, жардамы менен. Ушак токуган фабрикалардын табары азыр аябай жакшы өтүп атат. Жакшы өтүп атат да, керектүү табар болуп атат алардын табарлары. Ошондуктан кандай болуп чечилет, жогорку кеңеш кандай чечим кабыл алат, муну бизге окшогон өлкөдө айтыш өтө кыйын. Бирок жогорку кеңеште дагы өзүн өзү сактап калуу. Байсалов мындай деди, тиги тигиндей деди, бул мындай деди. Жок, алар ишарат болмоюнча бир сөз айтпайт. Ишарат деп ошол мүмкүн болушунча жогорку кеңешти эл алдында жаман көрсөтүп, андан ары карай такыр эле сөзгө келбей турган болсо, бул жогорку кеңештен кутулуунун аракети. Жакшы, ийгилик болсун,